Камчек Ташиев же менин эрдигиме суктанды, болбосо ошо больницага кеткен чыгымдарды жабасың деди. Айтор көп акча өтүп жүрдү, пачка. Мен абдан разы болуп калдым. Ошо адамгерчиликтүү мыкты жигит экен, шар кеткен, шар жүргөн жигит турбайт экен. Андан кийин эле ошо ии баса кыстара кетчү нерсе, анан мына жерде азыр комментарий көп жазасыңар. Эмнеге ошо бизнесмен кайтып акча өтөт деп. Эмнеге Верховный соттун судьялары 500 миллион сомдон айлык алышат? Кайсы эмгек үчүн? 30 жыл ошо Көлбаевден коркуп отурган эмгектер үчүнбү? Шындыгында чыгып калсын. Верховный соттун судьялары эмнеге ошого суроо бердиңер беле? А мен эмгегим жокпу, эмгегим жокпу, мээнетим жокпу? Эмнеге ала албайм болсоң? Ошондой. Анан айта кетчү нерсе ошол. Андан кийин эле ошол подряд баарын талкуулады, Камчыбек Ташиев бүт окуяларды баарын талкуулады, чөгөлөттү, тизилетти, баарын көрдү, кесим суратты, баарын талкуулады, коррупция, Матраимовду баарын камады. 4 миллиард доллар кайтарып бериптир. 4 миллиард доллар кайтарып берди казынага. Ташиев менен биз 2005 жылы бир мандаттуу округдардан депутат болуп келгенде таанышып, чоң иштешип калганбыз. Садыр мен үчүн бир чоң адам. Садыр мен үчүн бир мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Ошол күндөн ушул күнгө чейин биз үй бүлөбүз менен чай ичип катышабыз. Биз Садыр экөөбүз ошол ойлогон, мурдатан ойлогон, элибизди, журтубузду өзгөртөбүз, элибизге, журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин, Кыргызстандын кадыр-бартын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Эчен бир суулар акты, кечүүлөрдү кечтик, кыйынчылыктарды бирге көрдүк. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Камалып түрмөдө бирге да отурдук. Анан бүгүнкү күнгө чейин достугубуз уланып келатат. Бул экөө урушуп кетиптир, анан мындай тигиндей деген сөздөр бул калп. Экөөбүздү бир гана Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш бизди ажырата албайт. Биз урушпайбыз. Урушсак дагы өзүбүз ичара урушушубуз мүмкүн, бирок тил табышып алабыз. Анан баягыдай чагымчылар чыгып алып, Садыр менен камчы урушуп атыптыр. Садыр менен камчы андай сөз кылып атыптыр, андай жок. Эч качан биздин достугубузду эч ким бир гана Кудай ажыратышы мүмкүн. Атак мындай ушактар, ортого түшкөн интригалар биздин достугубузду ажырата албайт. Эч кандай баягыдай провокациялар, провокационный баягы Садырга артылуу сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Кудай сактасын, бир ушундай бизди эч нерсе ажырата албайт деген ойдомун. Ошо бойдон биздин достугубуз түбөлүк калыш. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Амансыңарбы? Эми YouTube кайрылуу жасабай коюлганга туура келбей атат. Ага жүрөктөгү абийда туура келбей атат. Биздин урматтуу генералыбыз Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке Кыргызстанга бир иш жасабаган инсандар чыгып журналисттерге интервью берип,
мына Бакиров Өмүрбек, Бекназаров, Айжигитов, Адилет Айтикеев, мен ушуларды мен түшүнбөйм да, эмне иш жасады Кыргызстан үчүн? Эмне иш кылды ушулар Кыргызстанга? Баткенде тажик, өзбек, тажик, кыргыз урушунда, Коголаң урушунда Ташиевден башка ким турду ошол жерде? Дух болуп солдаттарга. Ушулар барды ушу Бекназаровдор, ушу Бакировдор, ушул Айжигитов, Айтикеевке окшогондор бардыбы? Кадам басып барган эмес. Чек ара чечилип атканда 2010-жылы улуттар аралык уруш чыкканда ушул Ташиев Камчы Кыдыршаевич өзбек туугандарга дагы барып, кыргыз туугандар менен да сүйлөшүп, ымалага келтирип, эртерээк тынчтыкты алып келген ушу Ташиев Камчы Кыдыршаевич болгон. Бунун карапайым эл бардыгы жакшы билет. Карапайым эл буну колдоп алат. Колдойт учурда колдоп алат. Колдоп келген буга чейин. 2000-жылдан бери Ташиев Камчы Кыдыршаевич жетим-жесирлерге жардам берип, мечит салып, жол салып, спорт комплекс салып, үй жокторго үй салып берип, карапайым элге жардам берип келген ушул күнгө чейин. Эч жерде иштебеген учурда дагы, мамлекет иште болбогон учурда дагы бул ушул иштерди жасаган. Буну президентибиз Садыр Нуркожоевич өтө жакшы билет. Мен ушу Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевичти 2010-жылы Аксыга барганда Ата журт мекенчилик партиясы менен мен ушул эки инсанды жүрөгүм менен колдогом, азырга чейин колдойм да. 2010 Ата журт болду, 2015 Республика Ата журт болду, 2020 мекенчил болду. 2021 президенттикке барды Садыр Нуркожоевич, ошону колдодук. Мен эч бир жакка болбостон ушул күнгө чейин ушул эки инсанды колдоп келем да. Анан кийин президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем да. Ушундагы Бекназаровго окшогон, Айжигитовго окшогон, Бакировго окшогон, Айтикеевге окшогондорго ушул Камчы Кыдыршаевич деп силетип, ушу коомчулукка жаман көрсөтүп сөздөрдү сүйлөп атат. Ушуларга бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле. Бирок карапайым эл алардын сөзүнө ишенбейт. Аларды билебиз биз. Бардыгын ушу каралып аткандар бардыгы кимдер бул? Миллионерлер, баягы коррупционерлер, бийликтен кеткендер ушу Ташиев аркылуу. Ушулар каралатып, жаман көрсөтүп элге. Ташиевдин кылган кызматы өтө чоң. Өтө чоң. Буну балайбыз биз. Анан ар кандай байларды журналист чакырып алып, подкастта суроо берип, ар кандай туура келбеген суроолорду берип, Ташиевдин абийирине шек келтирип атасыңар. Кудай бар. Кудай бар. Ал эртеңки күнү Ташиев дагы ушундай азыр кара булут айланып турат Ташиевдерге. Ташиевдерден дагы неме кетет. Булут кетет, кара булут. Буларга да күн тиет. Күн тийгенде дагы катуу тиет. Мен 2017-жылы Садыр Нуркожоевич тиги келип атканда 25 мартта биз митингге барганбыз. Ошондо ушунчо бийликтин немесин көргөндө мен ошону айткан элем. Кудай кааласа Жапаровдорго дагы бийлик келет. Бийлик келгенде дагы катуу келет. Күн тиет, күн тийгенде катуу тиет деп мен ошону айткан элем да. Күн тийди. 4 тарабан тийди Садыр Нуркожоевичтерге. Азыр ушул күн эртең Ташиевтерге да тийиши мүмкүн. Тиет. Бул элдин каалоосу, элдин немеси ушундай. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди 2019-жылы апрелдин 28, 29, 33 күн митингге чыгып, сизди актоо үчүн жаңы жагдайлар боюнча иш ачылганда биз ушул жерде турганбыз. 2020-жылы 2 март беле Удая митингиге барганмын өзүм балдар менен. 2017-жылы 25 мартта барганбыз. Анан кийин Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич ушундай
bir Kırgızstan için kүйбөгөн insanlar, Kırgızstan için bir iş жасабаган insanlar taşıyıp azылып atsa çekede karap turганга тура келбеди. Sizler ekоңуздар taşıyıp Камжа Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич менен экөөңөр bir insan деп эсептейм. Себеби сизди камалып жатканыңызда да bir жаныңызды taşıyып эле калган. Башка эч ким калбаган. Азыр жаныңызда тургандардын бири да жок болгон. Bir taşıyıp болгон. Taşıyıp сиздин ысыңызга, сууңузга күйгөн taşıyıp болгон. Бирок азыркы күндө taşıyipтерге мындай каралоолуу болуп атканда сиз жөн карап отурганыңыз менге мындай туура келбей атат да. Мен эле эмес, мындай карапайым элге да ар кандай суроолор жаратып атат да. Ошолго байланыштуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздердин сураныч карапайым инсан катары. Ошол taşıyipти каралап аткан инсандарга кичине бир чектөө киргизип, кичине бир мыйзам чегинде жоопко тартып, мындай кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Карапайым эл дагы сизге дагы ишеним артып калмак. Себеби taşıyipтин ушунга чейинки кылган кызматы, 5 жыл ичиндеги күнү түнү кылган кызматы дана көрүнүп турат, кандай ишти жасаганын. Мынау сүйлөп аткандын бири дагы бир Кыргызстан үчүн иш жасаган эмес. Мен билбеймин. Адахан Кимсанбаев да сүйлөп атат. Ал деле кыйратып бир иш жасаганын мен уккан эмесмин, билбейм кандай болгонун. Ошого мындагыл taşıyipти Садыр Нуркожоевич экөөңүздар менен колдоп келгем ушул күнгө чейин, 2010 баштап. Дагы колдойбуз, Кудай кааласа насип кылсын иншаллах. Taşıyipти каралап аткандарга кичине бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле. Сиздин сураныч.